Президент өзүнүн сөзүн жогорку кеңешке келип сүйлөдү. Азыр ушу жогорку кеңештеги аура тууралуу силерге биз баяндамакчыбыз. Жогорку кеңештин депутаттары президент сүйлөгөндөн кийин кайсы ойдо калды? Азыр силерге айтып беребиз. Что те люди, которые привели страну в долг, большой долг, они хотят как бы реабилитации и как бы мафиозной структуры, он имел в виду Атамбаева и его окружение, которые сейчас находятся под судом. Мафиозный кландар дегенде, азыр эми погончен жүргөн жигиттерибиз чара колдонуш керек да, ачыкка чыгарыш керек да. Ал эми саясий лексикондо бул сөздөр көптөн бери пайдаланылып атат, андай айткандан кийин ишке ашыш керек да. Азыркы биздин президенттин алып барып аткан жумушу канча дереген коррупцияга аралашкан, буга чейинки алардын ишин жашырбастан, аларды же мурда партиялашуубуз болгон дегенден алыс болуп, элдин маселесин чечип атат да. Саламатсыңарбы? Биз түз эфирде иштеп аттык эле. Азыр биреме сөз аттым эле. Сизге маанилүү эмеспи президенттин сөйлөгөн сөзү? Ушу президенттин сөйлөгөн сөзү боюнча бир эки сөзүңүздү айтып кетпейсизби? Эмне боюнча? Сиз эмнени түшүндүңүз ушу сөз анын деген айткан сөзү боюнча? Президенттин бүгүн айткан сөзү боюнча баардыгы мыйзам чегинде болуш керек деди. Бүгүндө 18-жыл жана 19-жылкы аткарылган иштерди айтты, жана аткарыла турган болгон ой мақсат тилектерди айтты. Ошону түшүндүм мен. Эми мен мафиозный деп толук бирөөнү айта албайм. Мен ойлонуп көргөн жокмун, ким жөнүндө болушу мүмкүн. Бирок менен негизинен эле айтканда ошо келаткан митингдер боюнча сөз болду да. Чын айткандачы. Саламатсыңарбы? Ушу президенттин сөйлөгөн сөзү боюнча. Бул кайсыз? Ким болот? Говори ТВ болом. Менин атым Кайыргүл Урунканова. Азыр эми эчтем эмет эле, чай ичип алып. Сизге чай ичкен маанилүү айтып кетсеңиз. Мен эч коридордон аласыз, сен көрүнүп. Ушактан эле айтып берсеңиз. Негизинен өзүнүн шайлоо алдында айткан убадаларын айтты. Негизи бул өкмөттүн жумуштарын айтты, кылынган жумуштар туура эле деп айтты. Анан ушу журтубуздун, элибиздин саясат боюнча саясатташып кеткени боюнча айтылды. Туура эле кабыл алдым. Мамлекетте түрдүү өзгөрүүлөр болуп турат. Ушундай мезгилдерде президент өзүнүн укугу менен келип элге билдирүүсүн дайым жарыялап келген. Азыр эми президенттин сөзүнө таянсак, мамлекетте тынчылык болуш керек, ынтымак болушубуз керек, саясий мындай оюндар өзүнүн чегинен чыкпаш керек, мамлекетте стабилдүүлүк болуш керек деген багытта сөз болду. Канатбек Исаевтан да бир сөз алып койсок дарынып калат го. Саламатсызбы? Кандай турасыңар? Микрофон алып турсам 5 мүнөт. Биз түз эфирде иштеп аттык эле. Алабайда. Мен тамак ичип атканда эми этика деле болбойсуздар демек. Ашканага келип алып эми сураганыңар уштуруп алып кетти. Эми эң кыйын мезгилиңерде барып эле сүйлөп берип атканбыз каналдардан. Качпайчы. Чыгып сүйлөп бересиз. Анда чыгып сүйлөп бересиз. Сүйлөп беребиз эми Катя. Каналдарды Атамбаев толчун жаап атканда эле барып түнкү саат 11-де 12-де эле сүйлөп бергенбиз. Эми ушу тамак ичип аткан ушинтип келип сураганыңар туурабы ушу? Тамаңар татуу болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп атабыз. Депутаттар азыр тыныгууда, танаписте тамак ичип атыптыр. Бирок деген тамактанууга дагы бир 1-2 саат бар деп ойлойм. Аш болуп кетишкен окшойт. Азыр биз тияка чыгып күтүп туралы. Депутаттардын ушу президент сүйлөгөн маанилүү бир ойлору бар деп ойлойм. Эң негизги көп бөлүгү ушул өкмөттүн бүгүнкү күндө аткарган иштеринин баардыгын санап тизмектеп кеткени, бул өкмөттүн алдынан отчет болуп калды го. Анан депутаттардан суранып кеткенден кийин депутаттарга мындай бир таасир калтыруу үчүн айтып койду го. Бул кечеги Алмамбет Шыкмаматов, Камчыбек Ташиев дагы бир топ депутаттар айтпады. Өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселенчи мынан өкмөт башчыга болушкандай болуп калды. Канаттандырган жокпу анан сөзү? Мен албетте мен канаттанган жокмун. Калыстык сөзүмдү айта турган болсом, канаттанган жокмун. Бүгүнкү күндөгү чыңалып кеткен саясий кырдаал жөнүндө айтса болмок. Ал эми өкмөткө мындай жан тартканы бул туура эмес болуп калат. Анткени парламент депутаттары биз парламентаризм жөнүндө айтты. Парламентаризмде парламент гана өкмөттүн ишине, өкмөттүн ишин отчетун ала алат да. Анан кийин бизге алдын ала мындай багыт берип койгону чын айтканда бул туура эмес болуп калгандай болду. Ушу президенттин аппараты саботаж кылып койду же
туура эмес жолго салып койду. Мен ушуну азыркыга чейин түшүнө албай турам. Акыркы сөзү дегенчи, акыркы сөзүнө деген мындай токтолуп кетпедиби? Биз ушу чын эле мафиозилер башкарып турду беле, анан азыркы убакытта деген ошо кылган иштерин жашыруу аракеттери болуп атабы? Айткан сөзүнө карата кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Эми бул акыркы күндөрдөгү ошо азыркы президентибиздин дарегине айтылган сындарга жооп берип койду. Мына ушундай жооп берди. Аны тизмектеп тактап айтыштын эле кереги жок. Ал бул кишинин жообу болду. Мурдагы экс-президентке, андан кийинки мурдагы президенттикке талапкерлерге болгон өзүнүн белендеп койгон жообун берди десем болот. Президент бүгүн өзүнүн эркин көрсөттү, өзүнүн сөзүндө баяндады. Мен президент айткан сөзүнө кошулам, президенттин жанында отурам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Танапис расмий түрдө азыр эле жарыялаганы менен бир да депутат жыйындан чыккан жок, анткени жыйын залында эч ким жок окшойт. Ошондуктан түз эфирди биз жыйынтыктайбыз. Биз менен болгонуңуздар үчүн силерге чоң рахмат.